ипподром кендери билинбейт. Нурбек Чолпонбаев, Мамбеталиев, Саламат Бейшебаев. Караңлаш бияқта не болот ай? Айбек Иман. Рамис Майрамбекович баштаган жал. Капитан, тез жардам керек бекен, чакыралыбы? Бұл спортқа, бизнес спортқа. Ассаламу алейкум достор, бұл спортқа долбоору, мен аты жөнүм Бекстан Усиналиев. Ооба, көкбөрүнү сиздер жакшы көрөсүздөр, билем аны. Ошондуктан биз биринчи жолу өтө турган муундар аралык көкбөрү боюнча мелдешке келдик. Вайн Антоновкадагы Аккула аттуу ат майдандабыз. Финалдарды көргөзөбүз, өтө кызыктуу контент тарттык. Буюрса сиздерге көңүлдүү көрүүнү каалайбыз. Жана ошондой эле биздин бир өнөктөштөр бар. Бул мынакей Кристалл суусу, биздин жакын достор, ошолор бизди колдоп атышат. Чоң рахмат. Ошолордун колдоосу менен ушундай контенттерди көрөп тартабыз. Сиздерге көңүлдүү көрүү кеттик анда эмесе. Достор, биз азыркы учурда ушу ипподромго келип алдык. Артында карасаңар мындай түшүнүксүз болуп калышы мүмкүн. Эмне бул вокзалбы деп. Ооба, чын эле бул жаңы биздин автовокзалыбыз, ошол авторынок нарт жагында. Бирок эми биягын карасаңыз, ушул эле жерде биякта ипподром турат, Аккула ат майданы. Ушул жерде жакын арада буюрса биздин ат майдан салынат, чоң ипподром Аккула аты менен. Ушул биздин шаардан 10 чакырым алыс жерде авторынок бар. Ошол авторыноктун эле жанында жанагы азыркы временный автовокзал салыныптыр. Ошонун ичинде мына базы кирели жүрүлө, чогуу эле. Негизи башында мындай сырттан карасаң ипподром кендери билинбейт. Анткени биякта бүт жерде машиналар, контейнерлер. Негизи ошол контейнердин ар жагына ипподром азыр кылынып, бул жакта муундар алып өтүп атат. Уже элдер акырынан чоң баштаптыр, карайсыңар. Биякта кадимкидей эле болельщиктер, желектер менен, барабандар менен бул муундар алып мелдеш өтө бир жакшы экен. Эң биринчи ынтымак экен да. Ар бир 7 областтан муундар чыгып, бири-бирин сыйлап, табышып, той бүт элек булардын. Күнүгө бир ресторанда той болуп атат. Таки достор, азыр 3-чү орун үчүн мелдеш башталган турат. Улуу муун менен кичүү муун азыр айранага чыгып атат. Кайрымдуулугуң менен батырлар моюнуна кирип жаткан. Ойнойм деп, ат бер. Салам алейкум, урматтуу көкбөрү жааматы, көкбөрү. Мунасыга достор, сары кийингендер 2004 мен 87-лер бүгүн Аталада эле маркет ортосунда. Урматтуу ийгилик сиздерге бир гана ийгилик. 4 орун бар. Алды 7-чи катар саны. Алды Нурманбек Койчукеев. Мына бул жерде Нур Койчукеев легендарлуу биздин улакчыбыз ошол. Улакталды азырынча эсеп 1-0. Жекеме-жеке позицияда коюлду. 2004-төр азырынча алдыда. Ошол улак азыркы учурда ишине өтө лай эмес, өтө оор эмес кезин салып алышты. Негизи ар бир таймдан кийин кадимкидей эле оорлошуп атты бул. Жылкы жалын жалбыртатап. Салды. Кыяс. Ниязов Кыяс, команданын капитаны. Мына карагачы, легендалар. Кыяс кол көтөрүп. Кыяс Ниязов. Ниязов салды бул жерден. Мынандай килограмм менен оюн таласында чыгыш шарт. Эреже боюнча бул 32-ни туура бара кылдыйт. Так, 2004 87-жылкы Урама команданын түзмесинде Кыяс Ниязов, жанагы Упайдановтары, Кыпатаев Фархат, Эржан Тургунбаев, Кадыров Каримжан, Фархат Бейшегеев, Жолдошбай Ашуров, Нурманбек Койчукеев, Улан Басакеев, Нурбек Чолпонбаев, Мамбеталиев, Саламат Бейшебаев. Караңлаш биякта эмне болот ай? Айбек Иманалиев. 2000 сомдон кетти. Улан сага
Davlеттин атынан өзүнө кечеки голду сонун салды ыкма менен сага 1000 сом коюп атат. Жакшы сыйлоо аземи болот. Балдардын мына көпчүлөрдүн эмгеги. Ай, алып кетти карачы. Кетти. Исхак кетти. Кетти 7-чи каттабыз аны. Команданын капитаны Исхак. Исхак. Oyundan aябай жакшы деңгээлде өтүп атат. Мына азыр 2004-жылкы жигиттер менен 87-жылкы байкелерибиз ойноп атат. Ойла бир аз баткак болуп атат, бирок кызыктуу болуп атат ойноо. Болот, э? Кичине болсо дагы 2004-төргө мындай жакынрааксың, ошоло тартып атасыңбы? Жок эми. Жакта байкелерибиз бар. 2004-төр дегенде. Күчтүү сутсунда атабыз. Ошо 87-жылкы байкелерибиз финалга настрой алышкан окшойт. Жакта 2004-төрдөн Исхак 2004-төр басты. Нападениядан да ортодон да бүт улакты басып чыгып атат, мыкты ойноп атат, чында оюнду жүргүзүп салды да. Байтегине пас берип атат. Байтегин анфар салып коюп атат. Могу турнирдечи негизи эле сенин оюң боюнча бир ким болду эң мыкты убакытчы оюң боюнча? Şu финалга чейин, şu күнгө чейин. Сага жакканда. Мен негизи толук оюнду көргөн жокмун, бирок балдар бүт эле мыкты деңгээлде ойноп атат го дейм. Ар бир жылда бирден лидер болуп атат окшойт. 87-жылкы байкелерибизден Улан байке кече жаш баладай ойноду го. Арт-артынан салып. Бияктан Исхак менен Байтегин ойноп атат мыкты. Жактан Нурдин байке менен Жаныш байке келатат. Жакта Кубантай байке сүйрөп келатат Сейитбек байке. Федерация жетекчилиги Рамис Майрамбекович баштаган жалпы командасы ушул оюн таласы башталардан Так, убакыт токтотулду. 12-чи минутта 40-чы секундада убакыт токтотулду. Так. Капитан, тез жардам керекпи? Чакыралыбы? Эржан Тургунбеков жерде ошол жаракат алышат. Эржан мырзаны билебизби? Так, эми күтө тургула. Урматтуу көрөрман. Темир жигит, бирок карагаңдарчы жерден. Ортодо калыс бар, бардыгын көрүп отурат. Оор жаракат алышат. Калыстын чечими бүткүчө. Тез жардам керек. Убакыт дагы токтотулуп турат. Ошо Кыяс Ниязов, дагы ошо ошо Улан Насакеев, Эржан Тургунбеков легендарлуу биздин улакчылар жүрөт. Убакыт өтө аз калды. Эсеп 4-3. Алдыда ошо 2004-төр. Исхак ошо акыркы Ой, бул эми Одоно ат салдыргандыгы үчүн 2004 командасынан бир оюнчу. Исхак. Видео кайталоо жок ба? Жетекчилерге дагы капитанга дагы эскертилген. Баягы чучугулак тартылып отурган күнү бардык командаларга ошо жерге келген жетекчилериңерге эскертүү берилген. Эч кандай видео кайталоо жок. Калыстын чечими бул акыркы чечим. Исхак, билесиңер эми чоң оюндарда жүргөн жигиттерсиңер го эми калыстын чечимин сыйлагыла. 87 командасы эгер утсаңар 5000 сом бар, Адилет мырзадан эсепти теңесеңер 1000 сом бар. Кайрадан эле 2004-төр Талайбеков Аскат баратасың. Аллага тыйнай. Маки достор, азыркы учурда акыркы 30 секунда калды. 2004-төр менен 87-лер 3-чү орун үчүн беттеш. Бүттү. 2004-жылкы улакчылар Муундар аралык мелдештин коло байгесине болушту. Мына караңдарчы, эң кенжелер, эң күчүлөр ошентип мелдештин 3-чү орунга чейин барышты. 19 команданын ичинен. Мына. Так, биринчи голдун авторлору. Байтегин менен Кыяс келген. Город Бишкек федерацияга науке. 2004 Улан келчү. Эми кутутайбыз биринчиден финалга чыктыңар мынакей. Бирок негизги жоопкерчилик эми алдыда да эми финал кандай балдардын настрой? Чоң рахмат. Настрой жакшы буюрса. Жакшылап аракет кылып, колдон келгенче жакшы оюн кылганга аракет кылабыз. Главное бөйдө кырсыктан тышкары болсо эле калганы буюрса жакшы болот.
Негизи эле экен эң өзгөчөлүк ушул муундар аралык турнирлердин. Өзгөчөлүгү пайдасы көп экен. Эмне байкадыңыз? Мындай 7 областтан достор табат экенсиң, өмүрү тааныбаган достор таанып атабыз. Буюрса сон эми ынтымак жакшы буюрса 98-терде. Эми азыр утсак да утулсак да буюрса главный бөйдө кырстан чыгарып болсо болот. Главный ошол. Ийгилиге. Чоң рахмат. Мынакей достор, биз күткөн финал башталып турат. Баштан башталганда эле негизи эле ушул 92-лерди, 98-лерди, 93, 94-төрдү фаворит деп атаган болчубуз. Мынакей чында ошол фавориттер финалга чыкты. 98-жылкы муундагы биздин улакчылар жана 92-лер тияктагы жылдыздар бар, мындай табында болгон жигиттер бар. Азыр кимиси жеңет болду экен, ушул беттеште ушул оюнда көрөбүз. Менин оюмча чыныгы мындай эр жүрөктөрдүн мелдеши болот буюрса. Атмосфера карагачы, кадимкидей эле. Өздерінің салымы бошалған Айғазан магазині, және ошондой магазиндері дағы назарыңыздарда. Мына жигиттердин жекеме-жекедеги турушун карагылачы. Сейитбек менен Нурдин. Алы, жанагы кыздын атын айтайынбы? Телефон айтпай эле коеюн эми. Аты Назира экен, өзүң таап ал. Так, 98-дер. Сингапурда иштеген ат башылык Мадиярдан 100 евро 98-дерге кетти. Казакстандын Назиранын 1000 сом бар. Алы, жеке сага. Болотбеков Нурдин жекеме-жекеде мыкты команданын мотору болуп аткан Болотбеков Нурдин көчмөндөр оюнуна дагы барып, керемет оюндарды бүтүндөй дүйнө жүзүнө тартуулап келген Нурдин кезектеги салымды салып коюу мүмкүнчүлүгүнө ээ болуп турган. Эсеп 2-1. Ой, 98-де. Бул болгону биринчи гана бөлүк. Кандай болот деги айткачы ушул улакчыларга ойночу. Ушул көрмандарга 98 поколение жылдары негизи ушу мелдеш турнир кандай экен? Негизи ушул турнирди уюштурган федерацияга чоң рахмат. Бул жерде жетилган ар бир муундар арасындагы жигиттер, мырзалар чогулуп отурабыз. Бири-бирибизди тааныбаган жигиттер келип таанышып, кадимкидей эле бир ранды тең бөлүп жегенде жигиттердей эле болуп калдык чынын айтканда. Анан ушул жигиттерге чоң рахмат, ушу сборный 98-терге. Үйдөн жумуштарын тыштап, үй бүлөсүн тыштап ушул жерге келип отурат. Буюрса эми утсаңар, алдыда дагы бир оюмча чай болуп да эмеге чогулуп дагы бир. Кудайым буюрса ниет кылып атасам да бир тайм бар, буюрса эми бир тайм чечип кетиши мүмкүн, эми буюрса көрөбүз алда. Назира Айдарбек деген кыз ушул Казакстандан келди. Голос народа деген аларда ушул медиа бар, ушул медиадан биз таанышканбыз астында. Анан кийин атайын ушул убак көрөм деп Кыргызстан келди. Как вообще в целом в Кыргызстане тебе атмосфера вот этого турнира? Очень нравится. Вижу очень много болельщиков, как они прям толпами приходят, кричат. Видно, что искренне болеют, наблюдают за игрой. Круто, что у вас есть такая культура, что у вас народ прям знает каждого улакчы. Хочу, чтобы в моей стране тоже вот конные виды спорта также развивали, чтобы люди точно так же интересовались и болели, потому что мы же все-таки дети степей, кочевники, у нас это в крови. Я думаю, что мы должны это зов наших предков, пусть он всегда будет слышен. Разбеке бизде куттуктайбыз, ушундай мелдеш болду, аябай сонун атмосфера. Дегеле негизи ушул мелдеш талкпайсыздар, каяктан ушул ой пайда болду эле, анан кийин жыйынтыгы кандай болот?
негизи бул мелдештин себепкер адамдары бул Манас Ниязов менен Султануулу Кубаныч да. Көчмөндөр оюнунда ушул эки жигит бизге сунуш берип, ушундай муундар ортосунда оюн кылбайсыңар байкелер ойлойт элек дегенден анан алардын эмесин сунушун колдоп анан оюн өтүп кетти да. Буюрса жакшы. Жакшы эле болчу экен негизи. Мындай да. Эсеп саны 2-1. Буга кошумчалар керек экен дагычы. Биз жаңы уже пилотный кылып бир өткөрдүк. Анан бизге ар кандай уже ойлор пайда болду, сунуштар жакшы жагын жаңыртканга мындай жакшы идеялар бар да, буюрса кийинкисинде bundan да жакшы кыласыздар. Мелдеште кимге көргөндү кодосуздар ошондо? Биз 1992 жылда 7 тубан Артушакка келип көрүп атабыз. Азыр 2-1 убакыт азайып, денеде кан жүрүп, утуп аткан кезибиз. Азыр салым күтүп атабыз акыркы учурда. Эмоция аябай жакшы. Бирок ынтымак жакшы экен жакшы, ынтымак жакшы, бизде колдоо жакшы, баары жакшы. Кыргызстандын Көкбөрү федерациясы да биз тарапта дегендейчи. Бул ынтымак жеңиш. Ынтымак жеңсин деген ой баягы 98-дерде эле булар биздин ийинчектерибиз. Бирок ошондой болсо деле өзүң жактын жеңишиңди жүрөк менен алып экенсиң. Бул жерде ынтымак жеңиш болсун. Болобу, жол болобу, болбойбу? Бул эми Алланын чечиминде. Кимге кандай бак келсе, ким аманат кылса, мээнет кылса, ошого таандык болот. Эсеп саны 2-1. Финал акыркы 15 секунда калды. 10 секунда калды. 5, 4, 3, 2, 1, стоп! Мынакей достор, 98-жылкы муундар аралык мелдештин чемпиону болду. 3-1 эсебинде инилер ушул мелдештин чемпиону болду. Куттуктайбыз, азаматтар. Мынакей жеңиштен кийин 98-жылкары агыл эле чыгып барат. Оюнчуларга. Чынында көп экен бара, ынтымак экен да. 98! Жөнөкөй команда эмес болчу 92-жылкы байкелер. Бүт күчтүү аттар, күчтүү балдар бар болчу жерде. Эми жеңиш биз жака жылмайт, Аллах таалам бизге насип эткен экен, биз уттук, жеңдик буюрса. Кайсы жагынан күчтүүрөөк болмашы, айтсаңар. Биз жеке жагынан күчтүүрөөк болдук коем. Калган бүт эле бирдей болду. Жеке жагынан. Чоң рахмат. Аллах разы болсун. Сөз салам. Сүйлөшүп, хаттарды кармай турган база, балдардын жатаканаларын буйруса сүйлөшүп келдик. Буйруса 2025-жылы май айларында ошол жактан биринчи Көкбөрү оюнун өткөрөбүз. Албетте мен Көкбөрү федерациясында тургандан кийин биз Кыяс капитаны келди, Ниязов Кыяс. Тапшырып атат 50 000 сомдо. Көкбөрү федерациянын катчысы Рамис мырза өзү тапшырып атат. Жайлы иншалла. Рамис мырза. Рахмат. 2004-жылкы курама команда 100 000 сом жана медаль менен сыйланат. Исхак келди. Келгиле тапшырып атат. Көкбөрү федерациянын вице-президенти Урманбетов Тилек мырза 100 000 сом жана медаль менен сыйлап атат. Көкбөрү федерациясы мынандай 3-орунду. Кол жаап коебузбу?
Эмне деген ашуунан өтүп келдиген. Тазалап даңктайт сыйлоону Бишкек шаарынын орун басары Ырсалиев Жамалбек Самарбекович өзү тапшырып атат. Команданын капитаны Сейитбек Анарбек уулу 200 000 сом жана медаль. Медаль жана 300 000 сом сыйлык акчалай менен сыйланат. Келгиле, актан түшүп келгиле. Келгиле, чемпиондор келгиле. 98-жылкы чемпиондор. Тинатин кана? Кана Тинатин? Чакыргылачы. Тинатин. Тинатинди жол бошотуп чыгарбайсыңарбы? Так. Тинатин. 5 күнүн өрүп келген Тинатин. Так, ал келди. Жоготпо. Чыр. Баракелди. Баракелди. Колун сыралата, кол жаап койгула. Sen mıstırsın. Al gel. Al Alevi. Tinatin. Koy turgulaçı. Şuraya tutuşup adat buraya görmeden gelin bana. Tinatin. Şakektin çıkmayla salıp aldınız. Var mı yok mu şunu aytınızçı. Ova mı? Alı benim Tinatin'in baş koşu toyunda canımız. Düşmanlar beklesin. Bak anlamında yıkılamız. Ramis Karaçı. Buna baba aklı akşolda eken. Bu tarihte kalat kulay büyükse. Durabı. Bravo şurada. Qanday oldu ondan keyin emosiya qanday oldu shunday? Cho'ng yetishgandik, cho'ng finaldan keyin. Негизи жеңиштер оор болду. Биз үчүнчү даярдап чыкканбыз. Жүрөктө сезим бар болчу утабыз деген. Анан өзүм ниет кылып койгом, эгер Кудайбүр биринчи орун алып калсам, сүйүктүм колун сурайын депчи. Анан эми Кудайбүр биринчи орун алып калыптырбыз. Ошонун артынан колун сурап койдум иште, элдин астынан. Демек утпай калса сурабак эмес экенсиң да? Утпай калсак деле сурамак. Сурамак белең? Ниет башка жерден негизи. Бул бөлөк жерден сурамакмын да. Эми негизгиси жеңиш кут болсун. Кандай экен ушундай мелдештер турнир керек экен бизге? Керек бул. Бул деген эң биринчи Кыргызстан ынтымагын бекемдейт да, 7 область. Бу жерде жеке эле бир областтын балдары эмес, 7 областтын балдары бүт ынтымактуу болуп, дос табып, ини таап, ага таап жүрөбүз. Бул негизи мыкты оюн болду. Дагы ушундай көп оюндар болсо жакшы болот дейм да. Негизи сонун оюн болот экен. Команда өзү кандай? Жакшы эле, эч жаракат жок эч. Жакшы, Кудай буйруса, 12 балыбызды 6 сан аман, аттарыбыз жакшы, Кудай буйруса, жеңишке жеттик. Негизи Кыргыз үчүн бул көкбөр оюну өтө маанилүү болуп келет. Муундар болуп, ар кайсы айылда ойлошот. Мынакей бүгүн ушул бир жуманын ичинде бүт Кыргызстандагы муундарым бар чогулуп, чоң мелдеш өткөздү. Мынакей 98дер бүгүн ат үстүндө игилик буларга жылмайыптыр. Баарын куттуктайбыз. Эми ойлойм ушул ипподромдо, ушул жаңы салып ипподромдо кийин дагы чоң жеңиштер болот. Эл аралык турнир да болот деп ишенебиз. Жашасын биздин көкбөрү, жашасын биздин спорт, жашасын Кыргыз эли. Силерге чоң рахмат. Биздин каналга катталгыла, лайк, комментарий баскыла. Сөзсүз түрдө бул бизге өтө маанилүү. Бизден көп контент болуп турат. Жакшы туруңузда, сиздер менен Спорт Хаб долбоор болду. Бул Спорт Хаб, бизнес Спорт Хаб. Оңой эле таапырсың болуп жырга. Эң мыкты коноктор, сонун маектер. Кызыктуу долбоор, өзгөчө контент. Бул Спорт Хаб, бизнес Спорт Хаб. Оңой эле таапырсың болуп жырга. Эң мыкты коноктор, сонун маектер. Кызыктуу долбоор, өзгөчө контент. Бул Спорт Хаб, Спорт Хаб, Sport Hub, бизнес Sport Hub, Sport Hub, Sport Hub, Sport Hub, бизнес Sport Hub.